Дайым анан эсиңизде болсун, мына коронаны чечиңиз. Сиз падыша эмессиз. Сиз президент эмессиз. Ал адамдар сиздин колуңузда айталы 100 000 айлык иштеп аткан адамдар эмес. Көпчүлүк учурда тескерисинче алар эми баштап аткан адамдар өзүнө ишенбей аткан адамдар болот, Же болбосо башка директор болсо, ал деле сиз деле айталы 50 000, 100 000 акча табат, сиз деле 50 000, 100 000. Так эмнеге ал сизге отчет тапшырыш керек? Эмнеге ал ката жасап койсо дагы, эмнеге ал сиздин астыңызда кечирим сурап отуруш керек? Сиз кимсиз? Сотсузбу? Вы не имеете права судить их, деп айтышат урустар, Сиз аларды критикалаганга сындаган акыңыз жок чынында. Ким сизге ошо акыны берди? Берген жок, Даже если ал офисте сиздин адамыңызды карап аткан болсо, ал сиздин адамыңызды идеалдуу караганга милдеттүү эмесе сотто беребиз деген нерсе жок. Ооба, милдеттүү, милдетин түшүнө эле экен ал адам. Мээсине жете эле экен. Эмне кыласыз ал адам менен конфликтке барып отуруп? И дароо атака кылбастан, алгач токтолгон адам менен токтолгон адам сүйлөшкөндөй мамилеге барып көрүңүз. Ошондо конфликтсиз чечсеңиз болот. Болбосо конфликт болот. Конфликт менен бир ишти чечүү кыйын. Көпчүлүк иштер конфликт менен чечилбейт. Байкап көрсөңүз, эстеп көрсөңүз мурунку учурларда, конфликт менен чечилген учурларды мен жакшы чечилген суроолорду көрө элекмин. Бир дагы суроо конфликт менен жакшы чечилиши кыйын. Конфликт менен чечилип, кийин достошуп, кийин айталы жарашып отуруп чечкен суроолор бар. Ооба. Бирок конфликт учурунда чечилбейт эч кандай иш. Конфликт учурунда ойдун баары башка жака бурулуп кеткен болот. Бул мени мындай деп сүйлөп койду, бул туура эмес кылды деп бири-бирин жазаламай, бири-бирин күнөөлөмөй гана сөз болот. Ошол себептен келишим менен чечиңиз. Көпчүлүк суроолор келишим менен чечилет. Мисалы үчүн сиз кимдир бирөөдөн бир нерсе жасап беришин каалайсызбы? Будьте добры. Төлөп коюңуз ошол бааны. Кандайча төлөп коюңуз? Акча түрүндө эмес, сөзсүз. Бартер. Мисалы үчүн мен адамдарды ушундай келтат, карап койчу сураныч. Мен да сен адамдарыңы ушундай кылайын. Кел, көз иштешели, мен сен адамдар. Мен мисалы үчүн бишекте мен наставниктин офиси четирек жерде болчу, анан наставник ал убакта жакшы иштебей калган болчу. Анан адамдарымды мен кайсы бир офиске чакырышым керек болуп атты, кайсы бир офисти мактап ошол офистен алга деп башында көңгүчө ошентип үйрөтүшүм керек болуп атты. Ошол мезгилде мен эмне кылып аттым? Мен башка лидерлер менен келишим түзүп аттым. Сөз үстүндө сөз түрүндө. Мен адамдарым сиздин офисиңизде иштесе кандай дейсиз? Мен бул жерде келип сабактарды өтүп турам сиздин офисиңизде. Сиздин адамдарыңыз да келип катышса болот. Заодно как раз менин опытыман бөлүшөм. Заодно сиз менен ушинтип иштешели, бири-бирибизге опыт алмашалы. Анан сизге дагы офисиңизге оборот болот. Конечно, көп оборот берет деп айтпайм, но вдруг эртең келечекте ошолор 100 000, 200 000 оборотду бере баштайт. Сиздин оборотуңузга чоң жардам болот. Кандай дейсиз? Десем макул дегендер болду. Кейбирлер дегендей кылды. Анан ошол жерде макул дегендер менен келишип, эгерде ал адамдын көз карашы менен сиздин көз карашыңыз туура келсе, ал адамдын өсүү деңгээли менен сиздин өсүү деңгээлиңиз туура келсе, ошол адам менен иштеше аласыз, ошол адам менен келишим түзүп, кызматташа аласыз, Ал эми ошол нерсе жок болсо, сиз кайдан кызматташасыз? Ал нерсе жок экен ал адамда. Жаш бала адам, мисалы үчүн сиз айталы машина айдашты күтпөйсүз, туурабы? Машина айдашты талап да кыла албайсыз. Жаш баладан сиз тамак жасашты талап кыла албайсыз, ал жаш бала азырынча. Чоңоюп сиз үйрөтүп койгондон кийин талап кыла аласыз, ага чейин жок. Бул жерде деле ошондой. Демек сиз сүйлөшүп аткан адам сиздин деңгээлиңизге өсө элек. Демек эмне бар? Бир вариант аны до свидания деп ал менен коштошуп башка адам менен кызматташуу. Экинчи вариант аны өстүрүп отурбай. Экинчи вариант айла жок өстүрөсүз, вариантыңыз жок болсо. Өзүңүздүн деңгээлиңизге бир аз жакындатып анан кийин келишим менен иш кыла баштайсыз. Ушул учурда эгерде конфликт башталган болсо, конфликтке барып алган болсо, анда эмоцияны өчүрүңүз. Капалыкты жок кылыңыз. Капалыкты унутуңуз. Көпчүлүк чоң адамдар, көпчүлүк ийгиликке жеткен адамдар, көпчүлүк токтолгон адамдын абалында иштей билген адамдар, конфликтсиз чече билген адамдардын көпчүлүгү алар капалык эмне экенин билбей калышкан. Тарынган эмне экенин унутуп калышкан. Мисалы үчүн мен дагы көп адам менен иштешип отуруп, ушул бизнесте көп адам менен иштешип отуруп, көп лидерлер менен иштешип отуруп, капалык, тарыныч дегенди унуттук. Анча-мынча кеде болуп турушу мүмкүн, бирок 90% учурда капалык, тарыныч дегенди унутуп койгонбуз, ал нерсе жок бизде. Анткени капалык, тарыныч эч убакта жакшы натыйжага алып келбейт. Жана дайым өзүңүздөн суроо бериңиз. Ошо капалык жок болуш үчүн, ошол капалыкты эмоцияны өчүрүш үчүн эмне десеңиз болот экен. Мен минтип сүйлөгөнүм эмнеге алып келет? Мен минтип айтканым натыйжасында эмнеге алып келет? Мен ойлогон максатыма жете аламбы, жете албаймбы ушинтип сүйлөсөм, же ушинтип урушсам, же ушинтип капа болсом? Ушул кандай натыйжага алып келет мени? Мен каалаган натыйжага жеткиреби, же тескерисинче башка жолго буруп береби деген суроо бериңиз дайым. Мен азыр ушинтип атам, чего я добиваюсь деп айтыңыз өзүңүзгө. Мен ушинтип атам, азыр ушу менен мен эмнеге жетип атам? Эмнеге барып атам мен ушу менен? Мен ушуну жасаганы менен эмнени алып атам деген суроону бериңиз. Ошондо сиз өзүңүзгө келе түшөсүз. Кой, мындай болбойт экен, мен андан көрө жакшы сүйлөйүн, же мындай кылайын, же болбосо ошол адам менен келишип көрөйүн, же болбосо ошол адамды өзүм деңгээлиме өстүрөйүн. Кандайча өстүрөйүн? Түшүндүрүп да. Азыр карасаңыз, мында мен сизге выгодаңызды көрсөтүп берейин. Эгерде мен адамдар биз аркылуу алса, канча акча түшөт?
Элестетиңиз, эгерде ал офисте иштеп аткан болсо, мына директорлор өзүнүн оборотунан астында 3000 балл жасап аткан адамдын оборотунан 5% түшүп атат. Мына. Директор чыгардыңыз 5% түшүп атат оборотунан. И то оборотунан толук эмес, балга чакканда. Эми элестетиңиз, мен сизге группамды ушул жерге өндүрүп атам, ошол адамдарды мен үйрөтмөйүн даярдап коюп атам. Сизге даяр түрүндө ошол директор өстүргөндөй эле 4% 5% чыгып атат. Балга эсептегенде эмес, обороттон 5%, бул даже көбүрөөк деп түшүндүргөнүз адам дейт. Ошол себептен мен адамдарды карап турганыңыз өзгөчө, алар кичине өсүп жакшы оборот берип калганда сизге бул выгодный эле болот. Мен жасап берип аткан болом, сиз ошону туура тейлеп, жакшы тейлеп эле өзүңүзгө дагы кошумча акча жасап алып аткан болосуз. И сиз аренданы кантип төлөйм, каяктан төлөйм, айлыгыма ушунча кетип калат деп кабатыр болбостон өзүңүздүн ишиңизди кененирээк кыла аласыз, жакшы тейлешти уюштуруп койсоңуз. Кийин менин адамдарыма окшогон адамдарыңыз көбөйгөндө, өзүңүздүн адамдарыңыз көбөйгөндө, менин адамдарыма окшогон башка команданын адамдары көбөйгөндө, сиз оператор алып коюп, өзүңүз көбүрөөк бизнеске убактыңызды бөлө аласыз. Ушул себептен биз менен иштешкениңиз дагы сиз үчүн пайдалуу болот. Шону ойлонуп көрүңүз. Анан мен сизге мындай сунуш кылам деп келишимге аракет кылыңыз. Анан барып алып эле сен милдеттүүсүң, сен керек болсо карашың керек деген сөз эч убакта ал адамды мен карашым керек, болуптур, туура айттыңыз, макул, мен өзүм милдетимди билем, мындан кийин жасап жүрөм деген адамдар болбойт, өтө аз болот. Болушу мүмкүн, мындай адамдар аз да. Өзгөчө сиз башында жаман сүйлөп тургандан баштаган болсоңуз, басынтып туруп же наез кылып тургандан баштаган болсоңуз, көпчүлүк адам сизге жооп кайтарат. Сиз менен урушат, сиз менен тартышат, анан сиздин адамдарыңызга жаман мамиле кылат. Ал эми сиз жакшы мамиле кылып, свысока деп коет. Мына мисалы үчүн сиз жаш бала сизге келип сүйлөнүп, ыргытынып, урушуп, сизди уруп атса, сиз ал менен уруша баштабайсыз да, туура. Сиз эмне кыласыз? Кой, жакшы бала экен, кой, сен жакшы баласың, кана, мону карачы деп туруп алаксытсаңыз, эмне болот? Ал адам өзүнө келе түшөт, жана жаш бала кылыктарынан алыстай баштайт. И сизге жаш бала катардагы жакшы маанай менен карап калат, жакшы настрой менен карап калат. Ал жаш бала сизге капалык мамиледе эмес, жакшы маанай, жакшы настрой менен сиз менен сүйлөшүп калат. Ал эми сиз болсо мына токтолгон адам болуп, ситуацияны башкара алдыңыз. Токтолгон адам менен ата-эне же жаш баланын айырмасы эмнеде? Токтолгон адам көбүрөөк ситуацияны көбүрөөк башкара алат. Ата-эне ситуацияны башкарган аракет кылат, бирок башкара албай калып атат. Жаш бала такыр башкара албайт. Ал ситуацияга баш ийет көбүнчө, маанайга жараша иш кылат дедик, кылгысы келсе кылат, кылгысы келбей калса кыла албайт. Өзүн өзү башкара албайт. Мындай карагандачы, ситуация жашоону башкарат. Ата-эненин учурунда ал жашоону башкаргысы келет, бирок күч менен башкарат. Өтө көп күчкө кетирип, көп урушуп, көп тартышып анан башкарат, Токтолгон адам аз күч кетирип башкарат экен. Көпчүлүк учурда көп өзүн кыйнабай, мээ менен иштеп коюп, мээ менен сөз менен сүйлөп коюп, жеңил жол менен бүтүрөт экен иштерди. Мына сиз да жеңил жол менен бүтүргүңүз келеби? Анда конфликт жолуна барбаңыз. Анда келишим менен чечүү, сүйлөшүп чечүү, келишип чечүү, сүйлөшүп, кандай бир жалпы бир айталы келишимге келип анан чечүү. Мына ушул жолго көбүрөөк барган аракет кылыңыз. Коронаны чечип коюңуз. Ошондо оңой жашайсыз. Демек, колду көтөрөбүз, айтабыз, Конфликт менен көп иш чечилбейт, келишим менен гана чечилет. Конфликт менен көп иш чечилбейт, келишим менен гана чечилет. 3 жолго айтылап коебуз. Эмоцияны өчүрөбүз, капалыкты унутабыз. Эмоцияны өчүрөбүз, капалыкты унутабыз. Эмоцияны өчүрөбүз, капалыкты унутабыз, деп 3 жолго айтылап коебуз. Анан суроолорду жаттап калган аракет кылыңыз, 3 жолго айталаңыз бул суроолорду. Минтип сүйлөгөнүм эмнеге алып келет? Бул кандай натыйжага алып келет? Мен каалаган натыйжага жеткиреби? Минтип сүйлөгөнүм эмнеге алып келет? Кандай натыйжага алып келет? Мен каалаган натыйжага жеткиреби? Минтип сүйлөгөнүм эмнеге алып келет? Кандай натыйжага алып келет? Мен каалаган натыйжага жеткиреби? Кайталап чыгыңыз, бул фразаны да жаттап калыңыз. Эч ким эч кимге эч нерсе карыз эмес. Эч ким эч кимге эч нерсе карыз эмес. Эч ким эч кимге эч нерсе карыз эмес. Эч ким эч кимге милдеттүү эмес. Эч ким эч кимге милдеттүү эмес. Эч ким эч кимге милдеттүү эмес. Кайталап чыгыңыз, паузаны басып. Эң жакшы, анда кеттик. Эми бул ушул эле учур, мына сиз лидерсиз и жаңылар, Лидер мына башында ата-эне катары мамиле кылыш керек деп айттык. Бирок критикалаган, сындаган ата-эне эмес, көбүрөөк кам көргөн мамиле дедик, Бардыгы менен эмес, бирок аны сиз сүйлөшүп жатып көрүшүңүз керек. Бул адам көбүрөөк жаш балага окшогон, абалда жүрөгү көбүрөөк, же болбосо токтолгон адамга окшоп мамиле кылтабы, же болбосо ата-энеге окшогон мамиле кылтабы, ошого карайт экенсиз. Көпчүлүк адамдар жаш балага окшогон абалда жүргөн болот деп атабыз. Ошондой болсо, өзүнө ишенбей, колуман келбей деп сизди карап, ушундай болот атса, демек ага жаш бала
балакка мамиле кылгандай эле мамиле кылышыбыз керек экен. Анан ал сизге мына ата-эне катары мамиле кылып, жардамыңызды сезип, кам көрүп атканыңызды сезип, сизге таяна баштайт. Кээ бирлер болсо сизди түшүнбөйт, конфликт пайда болот. Эгерде сиз туура эмес тандап алган болсоңуз. Сен эмне эле мени үйрөтүп атасың, мен өзүм билем дегендей, же ичинен айтат, жок болуп кетет, сиз мени иштегиңиз келбей калат. Же болбосо сыртынан айтат. Ошол себептен бул жерден карап көрүшүңүз керек экен. Муну сиз кийин сезип каласыз. Адамдарды карап жүрсөңүз сезип каласыз. Аха, бул мына ата-эненин абалында көп жүрөт экен. Деп сизге тиешелүү жок адамдарды эле мына коллегаларыңызды көрүп атасыз, мисалы башка лидерлерди көрүп атса, ким кандай мамиледе жүрөт экен көрсөңүз, түшүнүп каласыз. Ким кандай абалда жүрөт, бүт көрүп каласыз. Анан сиз жаш балага катар мамиле кылган үчүн, эгерде сиз бул адамды өстүрбөсөңүз, токтолгон адамдын деңгээлине чейин өстүрбөсөңүз, 3 абалга тең киришти, 2 абалга тең киришти үйрөтпөсөңүз, анда ал адамда жоопкерчилик болбойт экен. Сиз жок, өзүнө ишенбейт, сизден сурап гана кылат, сиз күйлөгөндө гана кыла баштайт экен. Анан ошон үчүн мына кээ бирлер айтат, мен адамдарым мен жокто иштебей коюшат. Мен адамдарым мага карап турушат, мен жокто иштегиси келбей калышат. Анан айтышат, сиз менен сүйлөшсөм эле иштегим келип калат, сиз менен сүйлөшпөсөм иштегим келбей калат деп, Мына ушул абалда көпчүлүк адамдары жүрөт экен. Анан мына ичиндеги токтолгон адам бул бизнесте туктап калган болот. Кандай кылсак болот? Акырындык менен өз алдынчалыкка үйрөтүңүз. Акырындык менен анын ичиндеги токтолгон адамды өстүрүңүз. Анын үчүн ал адамга көп суроо берген аракет кылыңыз. Видеолорду көргөндөн кийин суроо бериңиз. Ошол видеолорду кантип жасаган жатасың практикада? Кантип колдонтасың деп сураңыз, Аха, жакшы. Дагы суроо, бул жумада канча жолу уюштурайын деп атасың? Пландарың кандай деп суроолорду берсеңиз, көпчүлүк адам жок болсо дагы планым жок эле дейт. Кел анда планды бирге түзөлү деп ал менен көбүрөөк маектешиңиз. Жөн гана үйрөтө бербестен, ушундай кылышың керек, сен мындай кылышың керек, андай кылышың керек дей бербестен, башында ошентесиз. Кичине түшүнүп калгандан кийин, биз азыр ушундай кылышыбыз керек болот, кандай деп ойлойсуң, неге биз минткенибиз туура болот деп суроо берсек, анан жооп бере баштайт. Ал канчалык өз алдынча ой жүгүртө баштаса, ошончолук ал адамда жоопкерчилик пайда боло баштайт. Себеби сиз айткан менен ал айткан эки башка. Байкаган болушуңуз керек, эгерде адам өзү айткан болсо, өзү койгон ишти жакшыраак жасайт. Башка бирөө коюп берген, сен ушуну жасашың керек деген ишти анча жасабайт. Себеби неге жоопкерчиликти сезе элек болот жана милдетти сезе элек болот, ушул айтты мен кылдым. Болбой калса, ушул айтты да болбой калды, мына мен күнөөлүү эмесмин деген нерсе болот, Демек ал адам до конца натыйжа чыккыча жасабайт ал. 10 жолу дедиң, мен 10 жолу жасап койдум дейт да. Аткаруучулук гана абалда жүргөн болот, Ал эми ал адам натыйжага жеткиче жасасын десеңиз, анда айтат экенсиз. Бул жөн гана мисал, 10 жолу жасасаң ушундай болот. Бирок кимдирбөдө 15 жолу болушу мүмкүн, кимдирбөдө 8 жолу. Жасап көр, текшерип көр. Эгер натыйжа болбосо, демек сен көбүрөөк жолу жасашың керек болот, Сенде азыр жөндөмдүүлүгүң азыраак болот. Компетенция сен демек бул ишти өтө жакшы жасай элек болосуң, ошол себептен көбүрөөк жолу жасашың керек болот деп көрсөтөт экенбиз, Демек биз көбүрөөк түшүндүргөн аракет кылыш керек экен да. Ал адам канчалык көп түшүнгөн сайын эмнени жасап атат, бул нерсени эмне максатта жасап атат. Орусча осознанность деп коет да. Осознанность дегенибиз мындай ойгоо жүрүү. Тупо эле жасай бербей, мына тупо, ушул айтты мен кылып атам. 10 жол деди, 10 жол жасап атам. 10 жол жасаганда эмне болот? Кандай болгондо ал болот натыйжа, кандай болгондо болбой калат. Ошону акырындык менен ал жасап жүргөндө түшүндүрбөсөңүз, ушундай мамиле болуп калат экен да. Муну мен эмнеге жасап атам деген түшүнүк болбосо, ал адам токтолгон адамдын абалын өтө албайт экен. Жаш баланын абалында жүрө берет экен. Мен атам айтты, мен кылып койдум. Болбой калды. Эми болбой калса ата-энем күнөөлүү, демек ал туура эмес айтты да деген мамиле болот. Ошол себептен өздөрүн айтырып, өздөрүнүн алдына маселе койгон аракет кылыңыз. Өздөрүнүн алдына максат койдуруп, өздөрү кандай иш жасайсың, мына видеону көрдүң, ошону кайсынысын пайдаланайын деп атасың, кайсынысы сага көбүрөөк туура келгендей болот деп сураңыз. Билбесең анан айта баштайсыз. Билсе эң жакшы дейсиз. Туура эмес болуп калса айтасыз, макул жасап көр, бирок ушундай кылганың жакшы деп ойлойм. Бирок сен жасап көр дейт экенбиз, Бирок болбой калса, капа болбойсуң, демек сен жолду туура эмес тандап алган болосуң деп айтып коебуз. Жол туура эмес тандап алдым. Эмнеге деп сурай баштаса, айтасыз. Сурабаса, кылып көрсүн дейсиз. Бирок кылып көрсөң болбой калса, бул болбойт экен, бул иш болбойт экен деп жүрбө. Ар бир ыкманын өзүнүн натыйжасы бар деп айтат экенсиз, түшүндүрөм. Бул боюнча мына сизге мына лидерлик стилдери, ситуативдик лидерлиги, мына артыңыздан лидерлерди өстүрүп чыгуу жана адамдарды өстүрүү, алардын ичиндеги мына токтолгон адамды ойготуу жана токтолгон адамды өстүрүү үчүн ушул сабакта өтө чоң пайдасы тиет. Акырындык менен мына алардын ичиндеги мына күчтүү лидерди ойготуп, алардын жөндөмдүүлүгүн өстүрүш үчүн ушул видео чоң пайдасы тиет.